Күндүзгү жаңылыктарды Абдумалик Базарбаев таныштырам, саламатсыздарбы? Баалуу металлдарды мыйзамсыз алып чыгуу аракетине бөгөт коюлду деп билдирет коопсуздук кызматы. Маалыматка ылайык 19 апрелде улуттук коопсуздук кызматынын жана Ош эл аралык аэропортунун кызматкерлери түштүк батыш бажысынын контрабандага каршы күрөшүү жана бажы жол жоболорун бузуу башкармалыгы менен биргеликте 14 апрелде Ош Бишкек багыты боюнча учууга аракет кылып бажы көзөмөлүнөн өтүү учурунда Өзбекстандын жарандарынан сары металлдан кол өнөрчүлүк менен жасалган буюмдар табылган. Бул жол менен алтындан жасалган бул кол чынжырлардын салмагы 2 килограммды түзөт. Белгилей кетсек, жогоруда аталган адамдар Өзбекстандан Кыргызстандын аймагына достук өткөрүү пункт аркылуу мамлекеттик чек араны кесип өтүп, алтын буюмдарын мыйзамсыз алып өтүшкөн. Азыркы учурда жогоруда аталган адамдар кармалып тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошондой эле сотко чейинки тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Жалал-Абадты аттракциондон кулап түшкөн 2 жаран ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык 16 апрелде болжол менен саат 23:55-те Жалал-Абад шаарынын Жеңиш паркындагы аттракционго Сузак районунун 25 жаштагы тургундары ойногону чыгышкан. Бирок ол тургуч сынып кетип, жыгылып кетишкен. Жабыркаган 2 жаран Жалал-Абад облустук ооруканасына жеткирилген. Окуяны Жалал-Абад шаардык милициясы тергеп, кокустук беренеси менен катталып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Ош шаарында жекеменчик тиш дарылоо мекемелерине текшерүү башталды. Көзөмөл саламаттыкты сактоо министрлигинин жаңы буйругунун негизинде ишке ашууда. 2 күн аралыгында шаардагы 61 жеке тиш дарылоо клиникасы текшерүүгө алынып, 30 санитардык талапка жооп бербегендиктен 100 000 сом өлчөмүндө айыппул салынган. Мындан тышкары 13 клиниканын иштөөгө лицензиясы жок болгондуктан убактылуу жабылды. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлеринин бүгүнкү көзөмөлүндө дагы калк тиш дарылоо клиникалары кооптуу абалда иштеп жаткандыгы аныкталды. Бейтаптардын саламаттыгы үчүн санитардык эрежелер сакталбай, айрым жекеменчик клиникаларда инструменттерди тазалоого атайын жабдыктарда жоктугу аныкталды. Эске сала кетсек, 3 жылдан бери жекеменчик клиникаларды текшерүүгө мораторий киргизилип, каалаган шартта иштеп келишкен. Кече биз буларга штраф салганбыз. Андан кийин кече ремонтту жүргүзүп, сууну алып кирип, канализациянын түтүктөрүн туташтырганча иштегенге мүмкүн эмес дегенбиз. Бирок бүгүн алар азыр ошо ремонтторду жасап ачып отуруш керек эле. Азыр ремонттор да жасалбай, эшиги жабык болуп жатпайбы. 30-на штраф салынды. Бүгүнкү күндө 61 эмес, уже бүгүнкү күндө 68 текшердик уже. 68 текшерип, анын ичинен уже 30 штраф салынып, 13 жабылган. Ош облусундагы айыл өкмөттөрдүн жылдын 1-кварталындагы аткарган иштерин текшерүү Арван районунда жыйынтыкталды. Облус башчысынын тапшырмасы менен президенттин чыгарган жарлыктарынын, министрлер кабинетинин кабыл алган токтомдорунун, ошондой эле ар бир тармактар боюнча комиссия түзүлүп, райондогу бардык айыл өкмөттөрдү күтүүсүз текшерүүгө алды. Жазгы тала иштеринин аткарылышы, жаңы салык кодексинин түшүндүрүү, мыйзамсыз жерлерди берүү, ыксыз чыгымдарды жоюу жана тоолордун экосистемасын коргоо карата жашылдандыруу иштеринин жүрүшү, аткарылган иштер көзөмөлгө алынды. Текшерүү учурунда айыл өкмөттөрдүн аткарган иштеринде кемчиликтер айтылды. Облус башчысынын тапшырмасы менен 7 район 88 айыл өкмөт текшерүүгө алынган. Текшерүүнүн жыйынтыгы чыгарылып, чаралар көрүлөт. Жарлыктардын аткарылышы, токтомдордун, жарлыктардын буйруктарынын аткарылышы бүгүнкү күндө андан тышкары райондогу айыл өкмөттөрдөгү ошо иш кагаздарында жакшырышы. Иш кагаздарын алып барууда, убагында аткарууда, бир эле текшерип тим болбостон ушул максатта дагы алып кетип атабыз. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча ар бир райондогу айыл өкмөттөрдөгү текшерүүчүлөрдүн жыйынтыгын биз топтоп, топтому боюнча мына 1-кварталдын жыйынтыгында коллегалык материалдарга киргизип, ушул эгерде одону бузуулар болгон болсо, аткарбоочулар болгон болсо, анда биз мыйзам чегинде чараларды көрүүгө барабыз.
Бишкекте 45-тен ашык өлкөнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда салттуу музыка жумалыгы өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында 25 апрель салттуу музыка күнүнө карата 20-25 апрель аралыгында жумалык өтөт. Конгресстин максаты ааламдашуу доорунда салттуу музыкалык искусствонун сакталышын, өркүндөтүлүшүн, мазмундук формалык жактан трансформацияланышын жана анын тарыхый, маданий, философиялык, социалдык маселелерин талкууга алуу болуп саналат. Ошондой эле жумалыктын ишинин жыйынтыгында резолюциялар кабыл алынып, материалдардын жыйнагы чыгарыларын кошумчалады. Салттуу музыка күнүнө 18:00-дөн 20:00-га чейин келген конокторубуздун баардыгынын катышуусу менен Кыргыз улуттук филармониябызда гала концерт менен аяктайбыз. Гала концертти ачык, кыргызстандыктардын баардыгы келип, катышып, көрүүгө баардык мүмкүнчүлүгү бар. Ошол менен жумалыкты быйыл абдан жогорку деңгээлде белгилөө пландарыбыз бар. Эртеңден баштап кыргызстандыктар келип катышса болот. Эртең саат 10:00-дө Уркая Салиева Исалуу багында мастер-класстар менен баштайбыз. Жана андан кийин ошол бактан баштап Кыргыз улуттук тарых музейине чейин улуттук кийимдер жүрүшүн жасайбыз. Баардыгыңар келип ошол катышууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Саат 16:00-га алынган маалыматтар мына ушулар болду. Жаңылыктардын толукталган чыгарылышын кечки саат 20:00-дө көрө аласыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.